Уурулар менен парламент толуп калчу болсо, ансыз да урдалбаган байлыгы калбай бара жаткан Кыргызстаныбызды накта ушулар сазга батырбаганда, анан эмне өзүнүн тиричилигин араңдан өткөрүп аткан карапайым элибиз батырмак беле. Бүгүн сизге момун мусапыр болуп көрүнүп келип аткан жемкорлор эртең өлкөбүздү талап тоноп жок кылышына эч кандай шек жок. Алар бекеринен миллиардтаган акчаларын сарптап, добуш сатып алайын деп жан далбастап аткан жери жок да. 100 миллион сарптаса жок дегенде 1 миллиард кылып кайра чыгарып албаса, булар мындай тобокелчиликке барбайт болчу. Туура, булар кагаздагы сөздү так окуп, так сүйлөй албашы мүмкүн. Бирок өзүнүн кызыкчылыгына келгенде эсеп китепке өтө тың келишет. Тыйынды тыйынга уруп, миллиондорду кантип уурдаса болоруна акылы жеткен адамдар кантип анан акылсыз, сабатсыз болуп калсын. Булар өтө акылдуу. Ошон үчүн кайра эле айла амалын таап, элди алдап, бирде депутат, бирде министр болуп жүрүшөт да. Бирок мунусунда элибиз буларга алданбайт деп тилек кылалы.